УАЗ-Буханка үлгүсүндөгү унаа Орусияда чыгарылган. Аталган техника Союз учурунан азырга чейин Россия өлкөсүндөгү аскер кызматынын эң мыкты техникаларынын сап башында турат. Таш жолдорго, ылай саздарга чыдамдуу келген техниканы орус элдери атайын тоолуу региондорго колдонушат. Кыргызстандын баардык аймактардын тез жардам көрсөтүү пункттары УАЗ-Буханка үлгүсүндөгү техника менен камсыздалган. Жалал Абад шаарында да дал ушул унаалар 2008-жылдан бери колдонулуп келет. Чыдамкайлыгы менен бааланган бул техниканын учурдагы абалы көрүнүп тургандай кейиштүү абалга келген. Жалал Абад шаарында 100 миңден ашуун калк болсо, аларга 24 саат бою тынымсыз тез жардамды мына ушул унаалар менен көрсөтүшөт. Бул унаалар мамлекет тарабынан 2010-жылы пайдаланууга берилген. Орусияда чыгарылган УАЗдарды тоолуу аймактарда калты ташкан маршруттук такси кызматы катары колдонуп келсе, мамлекет буларды оорулуу жарандарга кызмат көрсөтүүчү техника катары колдонуп келет. Айтам го 2 жылдан ашып калды, уже жаңылаш керек эле өзү машиналардычы. 2 жыл 3 жыл болуп калды. Машиналар жаңылаш керек эле. Олар жаңылабай атат, эски УАЗ менен жүрүп атат чынында. Айтыш керек, депутаттарга айтабы, бирөөгө айтабы, министрге айтабы, айтып деп жаңы машина кылып койсо, элдерге 10 мүнөт эмес, 5 мүнөттө бара турган болуп калышат. Тарактурага чыккан машиналар, чынын айтканда. Тез жардам унаасынын кемчиликтерин коомчулукка ачыктагысы келбеген кызматкер көйгөйдү айтса, жетекчилик тарабынан сөгүш угаарын айтып маалымат берген жок. Техниканын кемчилигин жаап жашырса да, бул унаага чыккан ар бир бейтап ыңгайсыздыкты жон тери менен түшүнсө керек. Деген менен андагы жагдай кызматкерлерди кызыктырбаган сыяктуу. Канча машина? 4 машина бар. Ошо 4 жүрөт. Үчөөсү бузук, печкасы иштебейт деп атат го. Ким? Мына жакта бир формачанын водитель. Кайсы водитель? Азыр чыгып кетти. Чочун печкалар иштебей. Болсо болгон деле айтыш керек да. Аны жашырып алып Жок, эми машина жүрөт. Тез жардам унаалары белгилүү бир мөөнөткө берилбейт. Мамлекет оңдоп түзөөгө деп атайын каражат бөлөт. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасында 10 тез жардам унаасы жана бир кызматтык унаа бар. Ал аталган оорукананын жетекчисине байланган. Эскилиги жеткен унаа менен иш алып барган кызматтар жетекчиден тарта бул жагдайда баары жайында деген жооп менен чектелишет. Азыр бизде 5 техника списание болот. Ошо 5 техниканы эскилиги жетип, уже кызмат кылбай калды. Ошону биз списание кылсак, анан кийин дагы бизге дагы жаңы техникалар уже бере баштайт да Минздравтан. Шаардык тез жардам унаалар бизге карабайт. Ал биздин облздравга карайт. Алар өздөрүнчө башка. Бирок бар Минздравтын бир бөлүгү. Бар Минздравга баш ийет оо. Бул уят да мындай караганда. Кантип ушунча тармактагы ушундай кемчиликтерди, ушундай жетишпектиктерди көрүп сиз ушу жипте жүрө алдыңыз. Парламентте 2 жип атка конгон саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев сырттан келген акчаларга кызматтык унаа сатып ала коюп, парламент депутаттарына жана коомчулуктун жемесине кабылган. Ошентсе да аталган министр азырга чейин аймактардагы тез жардам унааларын жаңылабай же алгылыктуу реформасын ишке ашыра албай жүдөп келет. Эгер мен азыр ушу машинени минип жүрсөм, мен моралдык жоопкерчилигим бар деп. Бүгүн ошол коюлган максат боюнча иштеп жатышат. Бардык мекеменин жетекчиси биринчи иштин кандай жүрүшүн ошолорду ойлош керек. Анан өзүнө ойлосо болот. Менин мнением ошондой. Адам жанына барсаң чочуп турган машиналар менен жүрөт. Кабылдап жанынан өткөндө самолет өтүп кетти деп коркосуң. Заманда техника өнүктү, илим өнүктү, бүт бар жок өнүктү. Скорый машиналарында жаңылап, жаңы машина берсе, ошол кызматтагылар кыйналбайт да. Ооруга убагында жетип барат. Эски машина шарактап түгөн бүттү да алар. Эгерде сырттан келген фонддор эле Жалал Абадтын тез жардам унааларын жаңылап бербесе, мамлекет азырынча бул тармактын техникаларына акча коротпойт. Тез жардам менен милицияга кызмат кылган УАЗ-Буханка унаасы дагы көп жыл Кыргызстанга кызмат кыла төңдөнөт. Дамир Кубанычбеков, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.